Ош шаарында массалык уулануу орун алды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу журналист Зульфия Кожоева өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. 2-май күнү саат 12:00 карата майрамдап жүргөн жаш балдар шаардагы шириндик торттордон жеп 20 бала ооруканага түшкөн. Маалыматты Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тастыктады. Ага ылайык ууланууга Кара Суу районунда жайгашкан Сахабат кондитердик цехинен чыгарылган азыктар себеп болгон. Азыркы учурда аталган цехке штраф салынып, иши токтотулду. Азыктар сатылып жаткан 2 дүкөнгө да айыппул салынды. Бүгүнкү күндө жабырлангандардын жалпы саны 33 адам. Алардын ичинен чоң адамдар 18, жаш балдар 15, 3 жаш баланын абалы оор. Жабыркагандарды жана азыктардан анализ алынып, экспертизага жиберилди. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан Сахабат кондитердик цехинен чыгарылган азыктар дүкөндөрдөн алынууда.